Демек, бардық бизнестерде ушундай экен. Ал эми тармактык маркетингде Atomi'де дагы, Fabelic'те дагы ошондой. Эмнеге кымбат дегенде, албетте алар сизге бул марка, бул бренд, бул Корея деши мүмкүн. Эми сизге суроо, бардык бизнестерде акча ай сайын түшүп туруу үчүн эмне болуп туруш керек? Мисалы үчүн сиздин ресторан же кафеңиз же дүкөнүңүз бар. Бул жерде өткөн айда айталы айына 50 000 сом акча түштү өткөн айда. Эми бул айда акча түшүп туруш үчүн сизде эмне болуп туруш керек? Эң туура айтасыз, соода болуп туруш керек. Ай сайын кардарлар келип товар алып туруш керек. Же болбосо кафе, ресторан болсо сизге ай сайын адамдар келип тамак аш жеп туруш керек. Чач тараш болсо ай сайын ар кандай адамдар келип чачын кыртырып туруш керек, же прическасын жасатып жана башка. Тойкана болсо той өткөрүп туруш керек. Ошондо гана сизге акча түшүп турат. Ошол себептен тойкана бул сезонный бизнес. Жана көпчүлүк той баштаган бизнестер бул сезонный бизнес. Ошондой эле шуба бул сезонный бизнес, Мисалы үчүн кышында жакшы акча түшөт, шуба саткандарга жайында аз гана соода болуп турат, эптеп сатып, Соода түйүндөр, кийим дүкөндөрдө деле дал ошондой соода болуп турганда гана сизге акча түшөт. Ошол себептен кризисте көпчүлүк бизнестер банкрот болот. Эгер андай болбосо, анда банкрот жок болот эле. Демек, бардык бизнестерде ушундай экен. Ал эми тармактык маркетингде Atomi'де дагы, Fabelic'те дагы ошондой. Адамдар ай сайын товар алып турса гана сизге акча түшүп турат. Ошол себептен топтолуп турат деген нерсе, бул нерсе эмне деген? Бул деген бир түшүнүктү экинчи түшүнүккө алмаштырып сизге жалган айтуу максаты же жалган айтуу аракети. Эми эгерде ай сайын соода болуп турбаса, анда бизнесиңиз кандай акча алып келет сизге? Албетте ай сайын соода болуп турбаса, анда аз акча алып келет. Atomi'нин учурунда ден соолук продукциялар бар экен, жана кымбат экен товарлары. Эми аргумент: ден соолук продукциялар жана кымбат товарлардын аларманы аз. Албетте Atomi'де косметика, парфюмерия сыяктуу продукциялар бар экен. Бирок алардын саны өтө аз экен, биринчиден, экинчиден кымбат экен. Ал эми адамдар муну алууда дайым адамдар баасын салыштырып көрүп алышат. Ден соолуктун учурунда ден соолук өтө маанилүү болгондуктан көп салыштырып көрбөшү мүмкүн. Ошол себептен ден соолук продукциялары жакшы өткөдө экен, ал эми косметика, парфюмерия сыяктуу продукциялар жакшы өткөдө эмес. Эмнеге кымбат дегенде, албетте алар сизге бул марка, бул бренд, бул Корея деши мүмкүн. Бирок Кореяда товар чыккандыктан кымбат боло берет. Эгерде сапаты Fabelic'тин товары менен Кореянын товарынын бирдей болуп турса дагы, Кореяныкы кымбат болуп кала берет. Эмнеге дегенде, Fabelic'тин продукциясы Россияда чыгат, Россияда айлыктар төмөн. Ал эми Кореяда айлыктар жогору болгондуктан, аны биринчиден кымбаты, өндүрүшү кымбат түшөт, биринчиден, экинчиден Корея өзүнүн базарына ылайык кылып коет бааларын. Ошол себептен Atomi'нин продукциясы көп деле арзандабайт. Арзандаса, бир аз 10%, 15% арзандашы мүмкүн, бирок 50% эч убакта арзандабайт. Ал эми салыштырып көргөндө, будан кийинки биздин видеобузда атайын продукцияларын салыштырып көрөбүз. Мирлан алдап атат дебешиңиз үчүн бир сыйра көрүп чыксаңыз болот, салыштыруу. 2 эсе 3 эсе айырма болот. Анча мынча учурларда болот, 30%, 20% арзаныраак болот Fabelic'те, бирок көпчүлүк учурда 2 эсе 3 эсе кымбат болуп калат. Кийинки көрсөткүч ассортимент аз болгондо дагы ай сайын соода болуп турушу кыйын. Натыйжасында булардын баары эмнеге алып келет? Башкача айтканда, сиз иштеген компанияда 50-60 товардын 50-60 гана түрү бар болсо, ал эми биз иштеген компания Fabelic'те азыркы учурда Кыргызстанда 3000ден 4000ге чейин товардын саны бар, азыр түрү бар. Ал эми дегеле Россия сыяктуу, Казакстан сыяктуу чоң мамлекеттерде 7000ге жакын товардын түрү бар. Азыркы учурда СНГ мамлекеттеринде ассортименти эң чоң компания бул Fabelic'Эми ассортимент аз болсо, албетте адамдар ай сайын соода кылып турушу кыйыныраак. Мисалы үчүн сиз бир дүкөндө бир гана нан сатылса, сиз нанды гана аласыз. Демек сиз айына көп болсо айталы 500 сомдук соода кылып турасыз. Ал эми ал дүкөндө жумуртка дагы бар болсо, нан да бар болсо, дары-дармек да бар болсо, мөмө жемиш да бар болсо, сиз ал дүкөндө соода көп кыласыз. Дал ошондой эле Atomi'нин учурунда 50-60 гана продукция бар экен, 5-6 раздел бар экен, ар биринде 4-5тен, 5-6дан продукциянын түрү бар экен. 2-3 продукциянын түрү да бар экен. Ошого мен божомо менен 30-40ты көрдүм. Бирок ошону көбөйтүп мен көрбөй калган учурларды эске алып, балким сиз видеону көрүп аткан учурда анын ассортименти көбөйүп 50-60 же 100 продукциянын түрүнө жеткендир. Албетте Atomi'нин деле ассортименти бара-бара чоңоет, бирок ал үчүн 5-6 жыл өтүп кетиши мүмкүн. Эми сиз ошондой аз ассортимент менен иштегенде сизде соода болушу өтө кыйын. Ал эми Fabelic'те ошол эле сиз каттаган адамдар көбүрөөк соода кылып турат. Atomi'нин учурунда ошол эле соода болуп туруш үчүн сиз ай сайын жаңы кардар, жаңы адам издеп турушуңуз керек. Жаңы адам каттап турушуңуз керек. Натыйжасында бул ушуга алып келет экен. Ошол эле суммадагы акчаны таап туруш үчүн анткендигин ассортименти аз, жана көбүрөөк ден соолук продукциясы гана жакшы өткөдө экен. Себеби деген адамдар ден соолук продукциясында чындап жардам берсе, натыйжасына карайт, баасына карабай калышат. Ал эми косметика сыяктуу, шампунь сыяктуу продукциялар өтө эле кымбат экен. Эл аны базар аны көтөрө албайт, ошол себептен көбүнчө ден соолук гана продукциясын сатып калышат Atomi'дегилер. Ошол себептен ошол эле суммадагы акча түшүп туруш үчүн улам-улам
жаңы адамдарды, жаңы кардарларды издеп туруш керек болот. Бул бизнести кыйындатат. Башкача айтканда, сиз ошол эле $500, $600 же $1000 акча түшүптүрүш үчүн сизге улам жаңы адамдар катталып туруш керек. Башында бул Atomi'de көп кыйын болбошу мүмкүн. Себебинде башында адамдар жаңы экен деп катталып көрөйүн деп кызыгып катталып көрүшү мүмкүн. Жада калса фабрикте иштегендер катталып көрүшү мүмкүн. Бул ыктымал. Сей бизнесте деле ошол нерсе болду. Бирок сей бизнесте барып адамдар катталбай калат. Бул 3 жыл 2 жылдын ичинде болот деген нерсе азыркы учурда болду, уже адамдар көп катталбай калышты. Тескерисинче ал компаниядан кетип, бизге да көп лидерлер келишти. Биздин командада азыр көп адамдар сей бизнестен келип чоң ийгиликтерге жетип атышат жана жасап атышат. Жана бул чында эле көп жылдык бизнес экен. Сей бизнес чында эле убактылуу бизнес экен. Эми ынандым. Мурун сиз айтсаңыз жаман көргөм, мен сиз жаман көргөм дегендерди көп эле угуп атабыз. И ошол эле учурда азыркы учурда Atomi'ге да барып келгендер болуп атат. Сиз балким ошолордун бири болот турсуз, барып иштеп келетирсиз. Иштеп келгенден балким бул видеону көрүп аткандырсыз. Ошол барып келгендер менен сүйлөшүп көрдүм. Мен видеону жасабадан мурун чында эле мындай тактап билип алайын деп. Ошолор мен айткан сөздөрдү тастыкташты. Бир убакта мен айтканда көңүл бурушкан эмес экен. Эми ошол нерсени далилдеп атышат. Чында эле улам адамдар көңүл үчүн 1-2 алып коет экен, андан кийин кымбат экен деп катышат экен дагы. Кайра эле фабрик сыяктуу элдин чөнтөгүнө ылайыктуу продукцияны ала беришет экен. Ошон үчүн бал топтош өтө кыйын экен деп атышат. Ассортименти аз экен. Товары келиши 20 күн күтөт экенбиз, доставкасын 20 күн күтөт экенбиз. А фабрикте 4-5 күн, максимум 1 жума деп атат. Ошол эле учурда товары Бишкекке гана келет экен, Бишкектен ары таксиден жөнөтүп берет экен. Таксиге өзү төлөп алат экенбиз. Фабриктин учурунда таксиге 200 сомдон ар бир коробкага төлөп отурбай, процент алат. Ал 20 сом, 30 сом болуп калат, 40 сом, 50 сом болот, Аз гана суммада болуп калат. Муну эске алганда дагы Atomi'нин продукциясы кымбаттап кетип атат, фабриктики арзан болуп калат. Жана ассортимент көп болгондуктан фабриктин учурунда сизде албетте улам алган товарларыңыз көп болгондуктан аны доставкасы да оңой аякталат.